Айтсаңыздар, биринчиден бул мыйзамда эмне үчүн кээ бир айылдар быйык тоолуу райондорго кирбей калган? Ысык көл областында, мисалы Тоң районунда, Жети Көз районунда кээ бир айылдар 1800 болуп турса да кирбей калганда, 1750, 1790, 1780 дегилер кирбей калганда. Кээ бир эки айыл өкмөт Ырдык менен тиги Акдөбө 1800 болсо да бул немеге кирбей калганга, бийик тоолуу райондорго. Эмне үчүн? Урматтуу Балбазарлыкович, сиздердин ошо тапшырмаңыздар боюнча биздин министрлик ошол тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте министрликтин деңгээлинде инвентаризация кылып чыктык. Бул жерде бир топ көйгөйлөр көп экен. Себеп дегенде бул жерде мына Нацстатком болуш керек. Нацстатком, госкартография, соцфонд, Минтранс. Себеп дегенде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул жанагы төлөмдөр боюнча кайсы бийиктикте канча коэффициент менен төлөш керек деп биздин министрлик жооп беребиз. Ал эми жанагы алыстык, бийиктик, госкартография жасайт экен. Ошонун баарын биз салыштырып чыкканда, кыскача айтканда, шайкештик келбеген көйгөйлөр абдан көп экен. Мына Венера Калыбековна да айтып кетти. Биз толук бул жака маалымат бергенбиз. Муну азыркы убакта Эдил Жолдубаевичтин деңгээлинде ошол төрагасы болуп, калган министрликтин бүт зам министрлери ошол комиссия болуп карап, ар бир ошол кирүүчү айылдарды тактабасак, бул абдан көйгөйлүү экен. Мындайда, урматтуу туугандар, биз сиздерден мыйзам бар, бийик тоолуу райондордогу коэффициенттер боюнча. Ошол мыйзамдын аткаруусун сиздерден талап кыламын мен. Ал жерде конкретно жазып турат. Эң төмөнкү көргөзгүч 1801 коэффициент менен турабы? Ошого кирбей калган айылдар бар да, ошону бир карап чыгалы кайра. Анан силерден өтүнүч. Google'дан эле картадан карап койбойлу. Жеринде балып, айылды өлчөшүбүз керек жеринде. А бизге айтып атат, Google'дан эле карап туруп эле деп эле киргизип коюп атат дейт. Эми ошол катачылык болушу мүмкүн, 50 метр, 70-80 метр ката болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул комиссияны кайра түзүп биз барып келели. Анан экинчи суроом, бийик тоолуу райондордогу орто жана чакан бизнеске налогту алып салыптысыңар. Жеңилдиктерин алып салыптысыңар да, өткөндө бир мыйзамдан көрдүм келатат. Эми ушуну жөн эле коюш керек да бийик тоолуу райондордочу. Ошол калсын. Бийик тоолуу райондордо налог кирбеген бойдон калсын орто жана чакан бизнеске. Бул азык түлүк, ар кандай өндүрүш, ар кандай эми орто жана чакан кичинекей бизнести өнүктүрүшүбүз керек да биз. Бийик тоолуу райондордо ушуларга налогообложение кыргызбай эле коелу деп мен предложение бергенмин да. Ушуну да ошол комиссиянын негизинде карайлы. Балбазарлыкович, эң туура суроо, биз аны отзывать этебиз. Кайра биз туура көтөрдүңүз. Өтүнүч отзывать этсеңер, себеби ал кирип калыптыр да, ал болбойт. Анан мына комиссиянын ичине депутаттар да кошсоңуздар. Барбы депутаттар же жокпу? Азыр распоряжениянын биз долбоорун бергенбиз. Азыр өкмөттө каралып атат. Балбазарлыкович, бул мыйзам 96-жылкы мыйзам экен да. Ооба, түшүндүм. Анан биз сиздерден өтүнүч, Венера Калыбековна. Мына токтомго ар бир фракциядан бирден депутатты кошуп коелу. Ошондо туура болот да, биз жерлерди билебиз да кандай экен. Анан бияка келгенде силерге да жеңил болот да. Ошол жанакы определять эткен бийик тоолуу райондордогу райондорду, айылдарды, өрөөндөрдү определять эткен комиссияга деңгээлинен анан бул мыйзам боюнча биз ар бир фракциядан бирден депутатты кошуп коюңуздар суранам. Рахмат сиздерге. Рахмат.